Төштү чоңойткуңар келеби? Бул айым мага жардам берет. Эмнени чоңойтот булар? Эң астыңкы булчуңду же май бездерин көбөйтөбү? Төштү чоңойтуу максатында дары жок. Тренажерлор, спорт бул төштү бир аз көтөргөнгө жардам берет. Май бездерин эч нерсе чоңойто албайт. Бул кремди алсаң эле төшүң чоңоет. Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Төштү чоңойткуңар келеби? Анда таблетканы ичкиле. Төштү чоңойткуңар келеби? Анда кремди алып сүйкөгүлө. Же аппаратты колдонгула деген көп эле жарнаманы көрүп калабыз. Инстаграмда болобу, телевиденияда болобу, гезитте болобу. Бул канчалык чындыкка жатат? Ошол тууралуу бүгүн видео тартам. Урматтуу достор, төш жөндөмчүлөрүнүн астына төштүн түзүлүшүн көрөлү. Бул айым мага жардам берет, манекен жардам берет. Айымдардын төшү биринчиден тери, төштүн үстүндө биринчи тери, теринин астында моюндун теринин алдындагы чоң булчуң, большая подкожная мышца спины, мындай теринин астында жука болуп туруп, моюндан экинчи кабыргадан башталып, барып туруп ээкке кыпчылат. Андан кийин төштүн май бездери, майлар, майдын ичинде сүт бездери болот. Сүт бездери баары чогулуп келип, үрпкө чогулат, сүт ушу үрптөн чыгат. Андан кийин чоң жана кичинекей төштүн булчуңу, анын баары кабыргада жатат. Демек, кабырга, булчуңдар, май бездин ичине сүт бездер, анын астында чоң бир жалпы ноонтип келген шарфка окшогон бир булчуң, андан кийин тери. Төштү чоңойтом деген жарнамалар канчалык чындыкка жатат? Эмнени чоңойтот булар? Эң астыңкы булчуңду же май бездерин көбөйтөбү? Же сүт бездерин көбөйтөбү? Төш кайсы учурда өзү табигый жол менен чоңоет? Биринчиден, кош бойлуу мезгилде. Баарыбыз эле билебиз, кош бойлуу мезгилде эмне көбөйөт? Кош бойлуу мезгилде төш гормондор абдан көп болуп, төштөгү майлар, төштөгү сүт бездери көп чыгып, анан чоңоет. Бул убактылуу нерсе эмизгенден кийин, эмизип бүткөндөн кийин албетте төш кайра кичирейип, анан териси чөйүлүп калат. Эгерде организмде кээ бир учурда гормондук өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн, кээ бир айымдарда. Мисалы, менин бир тааныштарым бар, жаш кезекте, кыз кезинде төшү кичинекей болчу, кийин төш чоң төрөп бүткөндөн кийин деле төшү чоң айым болуптур. Ооба, бул гормоналдык өзгөрүү, айым дайыма контрацептивдерди иччи. Биз ал гормоналдык өзгөрүүнү мындай контролдой албайбыз. Мисалы, төштү чоңойтуу максатында дары жок. Кээ бирөөнүкү өзүнөн өзү ошондой болуп калат. Анан этек киригелердин астында, айскелердин астында дагы баарыбыз эле байкайбыз, төшүбүз ооруп, бир аз чоңоюп, шишип калат. Бул да убактылуу, айс кийилип бүткөндөн кийин кайра кичирейип калат. Урматтуу айымдар, төштү кантип чоңойтсо болот деген суроо пайда болот. Төштү биринчиден булчуңдар аркылуу бир аз көтөрсө болот. Айтып атпаймынбы, кабырганын үстүндө чоң жана кичине төштүн булчуңу жатат. Эгерде төш ылдый жайгашса, бул аялдык тип деп коет. Айымдардын көбүнчөсү ушундай ылдыйраак жайгашса, ошо чоң жана кичине булчуңду фитнеске барып аябай машыктырса, булчуң бул жерде болот дагы төш астына болуп калышы мүмкүн да. Бул өтө жакшынакай кооз көрүнбөйт. Эгерде төш өйдө жайгашса, кээ бирөөнүкү ошондой дагы болот. Эркектин типи деп коет. Эгерде барып машыкса, чоң жана төштүн астыңкы терең булчуңдар, чоң жана кичинекей төштүн булчуңу чоңоет дагы, төш негизи эркектикинде чоң болуп калат. Аябай чоң, широкий деген котормосун айта албай атам. Бул дагы өтө мындай жакшы көрүнбөйт. Ошол себептен тренажерлор, спорт бул төштү бир аз көтөргөнгө жардам берет, бирок чоңойтуп форманы жакшыртканга өтө жакшы жардам бербейт. Диета жардам береби? Кээ бирде
мындайды угуп калсаң, капуста же төшүң чоңоет, буну же төшүң чоңоет деп бизде кичинекей кезибизде алдачу эмеспи? Кээде муну жесең, же муну конфетти жесең, же муну шоколадты алып жесеңер, же муну ичсеңер төшүңөр чоңоет деген мына чоңоюп калган мезгилде деле мен ошентип алданып жүргөн айымдарды да көргөм. Ар кандай нерсени сатып алып үмүттөнүп, муну ичип койсоң азыр төшүң чоңоюп калат деп. Бул дагы туура эмес, бул да чындыкка жатпайт. Анткени май бездерин эч нерсе чоңойто албайт. Төш биздин денебизде ошо жалгыз нерсе болуш керек. Спорт менен же башка бир нерсе менен биз буну эч бир чоңойтуп өзгөртө албайбыз да. Май бездерин биз дагы чоңойто албайбыз тилекке каршы. Ошон үчүн диета дагы көп жакшы жардам бербейт. Болгону гана өспүрүм мезгилде же жанагындай гормондор толуп аткан мезгилде соя, биофлавоноиддери бар тамак аштарды көбүрөөк жеш керек. Биофлавоноид бизде эмнеде бар? Шарапта бар, кызыл шарапта бар. Бул соя, баарыбыз эле билебиз. Соянын жанагындай ар кандай соядан жасалган тамак аштарда бар. Жана өндүрүлгөн будайда бар биофлавоноиддер, ошон бар. Жесеңер, балким жакшы жардам береттир. Үчүнчү бул ар кандай кремдер. Бул кремди алсаң эле төшүң чоңоет деп кыздар аябай ишенет. Чын эле жок, кантип ошо крем аркылуу май без өсмөк эле. Жок, мындай болбойт. Кремдерди ооба эки түр крем төшкө жакшы жардам берет, 3 түр десем болот. Биринчиден бетке сүйкөгөндө эле нымдауштуруучу кремдер. Эгерде мына 3 бурчтук, мына 3 бурчтукту ушул 3 бурчтукка жакшы жардам кам көрсөк, албетте тери төштү бир аз чоюп тартып турат. Жанагы мешок сыяктуу өйдө тартып турат. Эгерде териге жакшы кам көрсөк, тери чоюлчаак болсо, демек төштү жакшы кармайт да, төш ылдый шалбырап түшпөйт. Ошон үчүн биринчиден нымдауштуруучу кремдер. Экинчиден ошол эле биофлавоноид табигый гормондору бар кремдер. Ооба мындай дагы сатылат. Соя экстракты менен, примуланын экстракты менен биофлавоноиддер бар. Ошону сүйкөсөңөр болот. Үчүнчү, ушул зонадагы кан жүгүртүүнү жакшыртуучу заттар. Мисалы, майда ийнелери бар заттар, же скрабтар, же ысыта турган, өтө ысытпай, анча-мынча жылыта турган зат кошулмалары бар. Атайын ушул зонага арналган, зона декольте деп коет, кремдер колдонсок болот. Бирок бунда өзүнүн көрсөтмөлөрү бар, жана каршы көрсөткүчтөр бар. Бундагы сөзсүз дарыгер менен кеңеш алып туруп колдонушуңар керек. Массаж жардам береби? Массажга келгиле, аппарат менен массаж жасайбыз, вакуумное увеличение груди деген аябай көп жарнама бар. Бул дагы чынбы? Жок. Массаж болгону гана ушул зонадагы кан жүгүртүүнү жакшыртып, кремди сүйкөп аткан өзгөчө массаж кылсаңар, биздин төшүбүздөгү терини чымыр кылып кармап турганга жакшы жардам берет. Төштүн өзүнө эч бир таасир этпейт. Массаж жасап турсаңар болот, душтан дагы массаж кылып турсаңар болот, үйдөн деле колуңар менен массаж кылып турсаңар, ооба төшкө формасын кармап турганга жардам бериши мүмкүн. Анан дагы кандай миф бар? Аппараттар деген миф бар. Аппараттар деле жардам бербейт төштү чоңойтууга. Чындап айтканда, төштү чоңойтуш үчүн бул же туаса болуш керек. Кичинекей кезден генден апасынын төшү чоң болсо, кыздын да төшү чоң болот. Экинчиден бул гормоналдык фон туура болуш керек, гормондорду карап турушубуз керек. Үчүнчүдөн төштүн терисин чойбогонго аракет кылыш керек. Ал төштүккө кандай кам көрүүнү мен эмки видеодо айтып берем. Төртүнчүдөн, ооба, фитнесмен болсо, бир аз болсо дагы чоң жана бул кичине булчуңду тонуста кармап, бир аз болсо да төштү көтөрүп туруш керек. Мына достор, баарыбыз түшүнгөндөй эле көп жарнаман бар. Бул калп, бул чындыкка жатпайт. Ошондуктан көп эле айымдар мамопластикага кайрылышат. Мамопластика тууралуу да көп айтып берем, плюстарын айтып берем, минустарын айтып берем. Төшкө май койгон тууралуу дагы айтып берем, плюстарын, минустарын, ар бир методиканын жакшы жана терс жагы болот. Ал тууралуу да кеңири сүйлөшөбүз. Эгерде видео жакса, сиз комментарий жазгыла, плюстарды калтыргыла жана перепост кылгыла.